Бул свайлик үйгө барган чечип салбаңыз, а? Бул деген эртеменкизин, кечкизин баягы күгүн киргенде караңгыда бул жерге жарык бергенде сиздин баратканыңыз жолдон билинет. Талас обласындагы мектеп окуучуларына жарык чагыла турган каражаттар берилүүдө. Бул караңгыда автоунаалардын жарыгына чагылышып, алыстан көрүнөт. Балдар кыздарга кызыктуу болуш үчүн атайын брелок, тасма жана быйтыкча түрүндө жасалган. Коопсуздук үчүн пайдалуу болгон мындай каражаттарга өзгөрүш айылындагы окуучулар ээ болушту. Бизге сонун экен, мындай беришти, мындай дагы. Караңгыда жарык чыгарат экен. Сол жакты карайбегенче, анан кийин оң жакты карайм. Анан машина жок болсо мен өтөм. Жолдун четимен басам. Жолдун четимен баспада кышында тайгалак машиналардын тормозу кармабай түзүп кетиши мүмкүн. ГАИ кызматкерлерине рахмат. Анан машиналар окуучу кетип баратыр, жайы бизден өтүп кетишет. Ал машиналар фонаригин бергенде бул күйгөндө биякта окуучу кетип баратат деген белгини билдирет экен. Башкы башкармалыктан келген каражаттар Бакай-Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тобунун кызматкерлери тарабынан тапшырылды. Окуучулардын сумкаларына жана кийимдерине тагылды. Бул аракет балдардын жолдогу коопсуздугун камсыздоо максатын көздөйт. Автоунаалардын жарык бергенде баягы жарык чыгаруучу каражаттарды, баягы стикерлерди коет, ошол каражаттарды окуучуларга жол кырсыгын алдын алуу максатында сумкаларына, колдоруна чаптап, ошондой иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Себеби ошол жол кырсыгын алдын алуу максатында жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда. Кышкы мезгилде күн кыска болгондуктан эртеменкисин караңгы учурда чыгышып, кечкисин караңгы учурда чыккандыктан ошол учурларда баягы жолдун жээгине жарыкка отражать этип туруш үчүн ошол каражаттарды балдарга чаптап ошол иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Жарык бол иш-чарасы облустун Бакай-Ата районундагы 21 мектепте уланууда. Жолугушууда жарыкка чагылышкан быйтыкчалар гана берилбестен, жаш жеткинчектерге жолдо жүрүү эрежелери үйрөтүлүп, түшүндүрүү иштери жасалууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча иш алып барган кызматкерлердин бул аракеттерин мугалимдер да жактырат. Окуучулар үчүн аябай максаттуу, анткени класс жетекчилер, мугалимдердин айтканынан тышкары дагы ошол жол коопсуздугу менен иштеген кызматчылар өздөрүнүн формалары менен келип, алардын айтканы аябай таасирдүү болот да окуучуларга. Анан биз ата-энелер менен да байланыштабыз. Ата-энелер чогулушунда дагы ушул жол коопсуздугу боюнча ата-энелер менен чогулуштарда айтып, балдардын өмүрү биз үчүн аябай кымбат. Өткөн жылы Талас областында мектеп жашындагы балдар кыздар катышкан 38 жол кырсыгы катталып, 5 өспүрүм каза болгон. Бүгүнкү күндө алдын алуу иш-чаралары күчөтүлүп, облустун бардык мектептеринде ушундай иш-аракеттер жүрүп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.